Бул вакытка чейин Крим төбөлдөрсүз жашайбыз же каралар дүйнөсүн жок кылабыз деген ураандар айтылып келгени менен ал максат ишке ашмак турсун, тескерисинче улам өөрчүп барганы жашыруун эмес. Балким бул чакырыктар саясатчы аткаминерлер үчүн убагында кандайдыр бир упай топтоо үчүн гана керек болгондур. Тескерисинче, каралар дүйнөсү 5 манжасын саясатка чейин салып, айрымдары Крим дүйнөсүн туруктуу каржылап келгени ачыкка чыгып отурат. Арамдан чогулткан акчаларын алар кайсыл бир компаниялар аркылуу адалдап келишкени да маалым болду. Акыры каралардын ана башы жок кылынды, алардын жан жөөкөрлөрү биринин артынан бири кылмыш дүйнөсүнөн баш тартып, мыйзамдуу жолго түшөбүз деп, мыйзамга ант ичип кечирим сурашууда. Крим төбөлү топтогон байлыктарын көргөн карапайым эл дале болсо аң-таң болуп, миллиарддап чогулткан мүлктөрүн санап бүтө элек. Мынча байлыктын бир бөлүгү ишкерлерди коркутуп үркүтүүдөн чогулса, аларды айландырып берип жана туруктуу каржылап турган курулуш компаниянын өкүлдөрү жоопко тартылып жатышат. Ошентип, темир тору артындагыларда каралардын казынасына акча топтоосу токтоду. Мындан ары Крим дүйнөсү түп тамыры менен жок болушу үчүн дагы кандай чаралар көрүлөт деп кызыгып жатсаңыз керек, кабарчыбыз Тилек Айталиев айтып берсин. Бишкекская милиция разыскивает лиц, подозреваемых в уюштурган кылмыштуу топ кармалды. Уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө же ага катышууга айыпталууда, ал камакка алынды. Уюшкан кылмыштуу топтон жабыр тарткан жарандар, бизнесин тарттырган ишкерлер, кылмышкерлер сүргөн доор. Дал ушундай коомдо өлкө эгемендүүлүк алгандан бери мындай күндөрдү баштан көрүп келген. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз, билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Өлкө башчылыгына келген Садыр Жапаров уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү артыкчылыктуу багыттардын бири экенин айткан. Азыр ошол кезде берилген убада четинен аткарылып, каралар менен күрөш күч алды. Крим төбөл Камчы Көлбаев жок кылынган күндөн бери ал көмүскөдө каржылап жүргөн айрым ишкерлер, уюшкан кылмыштуу топтун бир нече мүчөлөрү кармалууда. Алсак Авангард Сел курулуш компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев, Кыргызстандын Грек-Рим күрөшүү федерациясынын вице-президенти Ахрор Иманов, Эмарк Групптун негиздөөчүсү жана Бурана Грант компаниясынын башкы директору Чолпонбек Акматов, бизнесмен Олег Подобетов, Ири Аврора Групп курулуш компаниясынын ээси Азырет Ботаевтер колго түшүрүлдү. Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов дагы Крим дүйнөсүн каржылап турган деп кармалса, Элтхаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев уюшкан кылмыштуу топтун акчаларын адалдаштырып турган деп кармалды. Жалпысынан быйыл ушул убакытка дейин уюшкан кылмыштуу топтордун 150-ге жакын мүчөсү колго түшүрүлдү. За 9 месяцев этого года подразделениями МВД проведен целый ряд оперативно-следственных мероприятий. 9 ай ичинде Ички иштер министрлиги тарабынан уюшкан кылмыштуу топторду кармоо үчүн бир нече иштерди аткардык. Азыркы учурда 147 иш ар кандай кылмыштуулук менен ачылды. Кармалгандарга азыр мыйзам чегинде иш козголду. Камчы Көлбаев бизнес аркылуу акчасын адалдап, ири ишкерлерден акча алып жүргөнү бул чет эле. УКМК Крим төбөлдүн 1 миллиард долларга барабар мүлкү камакка алынганын маалымдады. Көлбаевка тиешелүү мүлктөрдүн катарында эс алуу борборлору, хан сарайлар, жер тилкелер жана кафе, ресторандар бар. Анын ичинен Чолпон Атадагы Каганат эс алуу борбору, Кара ойдогу бар спорттук ден чыңдоо комплекси, Ак Марал эс алуу борбору баштаган 850дөн ашык мыйзамсыз мүлк Крим төбөлгө таандык экенин атайын кызмат жарыялады. Бул унаалардагы Крим төбөлгө таандык болгон 60тан ашык кымбат машиналардын арасында соттолгондор дагы аз эмес. Мисалы Mercedes-Benz Maybach машинасынын базар баасы $600,000 чапчайт.
Мындан ары крим дүйнөнүн таасири жоюлат. Криминалдык таасири астында калып, анын достугуна жана колдоосуна умтулган көрүнүшкө аеосуз күрөш уланат. Мүлкүн алдырып койгондор, акча берүүгө мажбур болгондор аныкталып жатканын УКМК кабарлады. Мындан ары опузалап акча талап кылгандар да, кылмышкерлерди каржылагандар да жоопкерчиликке тартылат. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы эле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алганы аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор, УКМКга кайрылгыла. На сегодняшний день я отказываюсь от воровских. Ал арада кылмышкерлердин катарында жүргөндөр видео кайрылуу жасап жатат. Сакал деген ат менен таанымал Улан Токтосунов мыйзамдагы ууруу макамынан баш тартканын белгиледи. Анулай Дженго каймана аты менен белгилүү Кадыр Досанов уюшкан кылмыштуу топтон кеткенин жарыялады. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү Мирлан Маратов мыйзамдуулукка чакырды. Я, Маратов Мирлан Ильичевич, 1976 года рождения, уроженец города Чолпаната, состою на учете как член организованной преступной группировки Камчевека Кульбаева. На сегодняшний день я отрекаюсь от воровских идей и обязуюсь жить по законам Кыргызской республики. Уюшкан кылмыштуулукка каршы элдешсиз күрөш уланат. Өлкөдө мыйзам үстөмдүк кылып, ишкерлер каралардын караанынан, таасиринен корголот. Соңку 9 айда Ички иштер министрлигине 9 ишкер кайрылап, кылмыштуу топтор акча талап кылгандыгын билдирген. Ийимдин кылмыш иликтөө башкармалыгы тарабынан ишкерлерге жана башка жарандарга карата жасаган кылмыштар үчүн уюшкан кылмыштуулуктун 14 субъектиси кармалышып, алар 9 кылмыш жасагандыгы үчүн айыпталууда. Милицияга 9 ишкер жана башка жарандар кайрылып, алардан уюшкан кылмыштуулуктун субъектилери тарабынан коркутуулар, опузалап акча талап кылып жаткандыгын билдиришкен. Бул ар бир факт боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп, кылмышка шектүүлөрдүн бардыгы кармалышып, жоопко тартылып жатышат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керектигин эксперттер белгилейт. Атайын кызмат өлкөдө жаңы кылмыштуу топтор пайда болсо, мыйзамдардын чегинде алардын жетекчилерин жок кылууга чейинки катаал чаралар көрүлөрүн белгиледи. Эң жогорку бийликте отургандар ушу канча жылдан бери өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жогору коюп, анан кийин сөз жүзүндө гана ушу кылмышкерлер менен күрөшүп атабыз деп келишти. Мына мен укук коргоо орган кызматкери айта алам. Бизде деле ушундай болгон информацияларды Ак үйгө да, Көк үйгө жөнөтүп турганбыз. Ал жактагылар деле билген. Бирок ушундай азыркыдай чечкиндүү бара алган эмес да. Криминалсыз укуктук мамлекетте биз жашоого акылыбыз, ушуга биз барабыз. Аеосуз күрөш уюшкан кылмыштуу топтор жок болгончо улантылап, анын жыйынтыгы коомчулукка маалымдалып турат. Кылмыш дүйнөсү менен күрөш каралардын көзүн тазалоо бир күндүк иш эмес. Бул убакытты талап кыларын коомдук ишмер Эдил Марлис уулу билдирди. Бул баягы бир күндүк иш эмес. 2 жыл болуп калды. 2 жылдан ашып калды иштеп аткандарына. Бул жерде келип эле база калып эле баарын жоготуу иш деген нерсе жок. Укуктук мамлекетте жашагандан кийин баары укук чегинде болуш керек. Ошон үчүн ошого жараша далилдери топтолуп, бүт баарын күнөөлөрү аныкталгандан кийин, анан кийин мойнуна коюлуп, баягы убактысы ошон үчүн узап кетет да бул нерсени. Ооба, күрөш жүрүп атат, катуу жүрүп атат. Эми баягы биз акыркы маалын көрүп, мындай маалыматка тарап кеткен маалын көрүп, ошого баа берип атабыз. Мындан ары Кыргызстанда мыйзам гана үстөмдүк кылат. Эч кандай уюшкан кылмыштуу топ, крим чөйрөсү деген болбойт. Бийлик бул үчүн бардык аракеттерин көрүп жатат. Телегайталиев, Аскар Маратов, ЛТР, Жума Сереп.